Октябрь айыл өкмөтүнүн окуучу балдары үчүн быйылкы билим жылы орду толгуз өзгөрүү менен башталды. Себеби алар жаңы мектептин болгондо дагы Европа айдыңындагы билим уялары менен тең тайлаша алган мекеменин босогосун атташты. Буга чейин бир мектепте миңдеген бала окуган имаратка азаптуу жол, татаал шартта жеткен өспүрүмдөрдүн кубанычында чек жок. Мен азыркы окуган мектеп менен мурдакы мектебимди салыштырсам, экөөнүн айырмасы чоң. Биздин мектепте жаңы инновационный техника, мисалы үчүн интерактивный доска, бул да бир акыркы эме техника. Компьютерлер жаңы, бүт баары жаңы келген, ар бир окуучуга бирден. Тиги жакта окуучулар көп болгонуна байланыштуу дагы компьютерлер жетчү эмес, бирок болот, жакшы болчу. Белгилүү болгондой, имараттын ичи сырты толук заманбап талапка жооп берет. Ар бир класс өтүлгөн сабагына жараша жасалгаланып, парта, отургучтар жаңы. Ошондой эле спорт бөлүмү жана ысык тамагы менен ашкана бар. Белгилей кетүүчү жагдай, мектепти түптөп берген каржылоочулар окуучуларды атайын форма, бут кийим жана окуу куралдары менен да камсыздашкан. Чет элдик донорлордун көмөгү менен курулган 2 кабаттуу мекемеде 300 бала билим алып жатат. Ал эми эмгек жамаатында 30 кызматкер бар. Ишемби күнү анын расмий ачылыш аземи болду. Мектеп 2019-жылы курулуп баштаган. 350 орундук, бирисменде 350 орундук бала батат. 2020-жылы эле курулуп бүткөн, бирок пандемияга байланыштуу ачылбай калган, азыр ачылып атат. Асафа коомдук бирикмесинин бул жерге мектеп куруп калган себеби, бул мектептин жанында 150 үй курулган, социалдык шаарча. Ошол шаарчанын алдында курулган мектеп. 150 үй бүлөнүн балдары эле окубайт. Себеби дегенде бул биздин жаныбызда жаңы конуш бар, 2 жаңы конуш бар. Бирөө Бишкекке карайт, бирөө Аламүжүн районуна карайт. Ошол жаңы конуштун балдары да ушул жерге келип окушат. Негизи чет элдик демөөрчүлөрдү тартып келиш дагы бир топ жоопкерчиликтүү иш. Бул ишке салымын кошкон Кылычбек Тойчу уулу айылдан билимдүү жаштар чыгып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошсо дейт. Бул Асафа фонду биринчи 2018-жылы келип, башка райондо жүргөн жеринен биз атайын алып келгенбиз. Барып, биз жакта жери бар. Ушул жака келип, элдин аялуу катмарына, жашоочуларына үйлөрдү салып бериңиздер, ошолорго шарттарды түзүп бериңиздер деп келгенден кийин биз алар менен сүйлөшүп, мындайча айтканда шарттарды коюп дегенде туура эмес болуп калат. Алар менен түшүнүү менен кабыл алып, ушул мектепти кошо салып берсеңер, анткени ушул жерде жаңы айыл конуш болуп, жаңыдан элдер отурукташып атат. Ошолордун маселеси чечилип калсын, ошолордун суу маселеси чечилип калсын, электричествосы чечилип калсын деп биз ошолор менен абдан мындай жыйынтыктуу, майнаптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан ушу мектепти планга киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө чет элдик кайрымдуулук фонддор менен мамлекет тарабынан мектептер салынып жатканы менен Аламүжүн районундагы жалпы билим берүү мекемелеринде дагы деле болсо жетишпестик бар. Бизде балдарды окутуу борбору жетиштүү, бирок балдардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу кээ бир айылдарда мектептин курулушу талап кылынат да. Мисалга алсак, бул Васильевкада балдардын саны көп, Мраморныйда балдардын саны көп, Ленинскийде, эмдиги жылкыга ошо бизде дагы Төмөн Каларча айылында дагы мектеп курулуп атат. Ал эмдиги жылы 2022-жылы ишке берилет. Анан Пригород айылында дагы курулуп атат. Ал жерде дагы балдардын саны көп, 300 менен окушат. Бүгүнкү күндө 1800-2000ге чейин жетип калды балдардын саны. Айкын болгондой, республикада быйылкы жылы эл аралык долбоорлордун каржылоосунда бир топ мекемелер, мектептер ачылды. Ал эми аты аталган аймак боюнча учурда 2 мектеп Кувейт тарабынан салынып, ачылыш аземи болсо 2 мектеп Сауд Арабиясынын колдоосунун негизинде курулуп жатат. Нурай Кайратова, Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Аламүжүн району.